Урматтуу мен сыйлаган кыргыз калкым. Мен Карабаева Канымбүү Ишеним партиясынан номер 18 жогорку кеңештин депутаттыгына талапкермин. Менин негизги ураным элимдин ден соолугу, мамлекеттин байлыгы, оору кадырын соо билбейт. Жарандар Каным Карабаеваны кандидатын жогорку кеңешке Ишеним партиясынан 18 номеринде колдоп жатабыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде Каным Карабаева боор илдетине чалдыгып Индия мамлекетинен өзү ушул боорун алмаштырып келген. Мындайча айтканда ушул тармакты өз башынан өткөрүп келген жаран катары ушул трансплантация эмне экенин билет. Аябай муктаждыгымды элге кайрылдым. Биз кыйналдык. Пересадка болгон адамдар 800дөн ашык. Бул аппаратсыз биз көп жашай албайбыз. Оорукчан көйгөй маселелерди Канымбүү Карабаева көтөрөт. Эми бул медицина тармагында бүгүнкү күндө бизде ошол фармацевтика жагында реформа кылганда көбүрөөк көңүл бөлүшүбүз керек. Себеби дегенде бүгүнкү ичип жаткан дарыларыбызды текшерүүсү толук өтпөй атат. Биздин мыйзамдарда эң арзан дарылар сатылып келсин деген ушундай бир чектөөлөр бар. Мамлекет тарабынан больницаларды көбөйтүп, адамдарга сапаттуу ушул медициналык жардам көрсөтүү тарабыны биз бул деңгээлди көтөрүп чыгып, депутат болуп калсак, больницаларыбызды оңдошубуз керек. Ошо өмүр сакчылары болгон врачтарыбыздын айлыгын көтөрүп, чет мамлекеттерден ушулардын врачтарды баягы тажрыйба алмашып, анан ушул окутуп келип, бизге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү жагындагы биз ушуну көтөрүп чыгуу биздин эң эле негизги менин программамдагы маселе болуп жатат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды жана ушул социалдык колдоого муктаж жарандарыбызды мамлекет тарабынан бекер дарылантып, анан бул трансплантация болуп келген, мына сиздер жарандар отурасыздар, ушу сиздерге чет мамлекеттен келүүчү дарыларды мамлекет тарабынан бекер камсыз кылуу маселесин көтөрүп, мен мына жогорку кеңешке баратамын. Канымбүү Карабаева Ишеним саясий партиясынан шайлоо бюллетенинин 18 номеринде. Ишеним саясий партиясы. Ишенимдүү кадамдар өнүккөн өлкө.